каралгычалыктар алды. Жакшы. Мына жерде биринчи топту 3-чү сеттен Альберт Орозбай уулу алды. 1-0 эсеп сандары. Антена 2-0 эсебинде. Out 3-0 эсеп сандары. Сүзгөн командасы талашып жаткан учуру эсеп сандары 3-0. Мамашев Данияр топто ойынга кошот. Жакшы тосмолчу Альберт Орозбай уулунун аткаруусунда анткени менен биринчи темп менен Баягыстан болуш керек, жаңылбасам ойноп кетти. Аут. Эсеп сандары 4-1 эсебинде. Мына эми карагылжалыктар чыныгы өздөрүнүн жүрөктөгү оюнун көрсөтүп жатат деген сеничтебиз. Андыктан бул партияны карагылжалыктар алыш керек. Сезондар 2-5 Өзбек командасы топто ойынга кошуу. Мына ошентип өздөрүнүн катачылыгынан өздөрү сокку жейди. Ралжа командасы. Сыпкандары теңелүүгө Эрлик 1-де ачко калды. Топто ойынга кошот Өзгөн командасынын оюнчусу. Жакшы 5-5. Эсеп сандары 6-5. Эсеп сандары 6-5. Коля топ сызыктын ичине түштү. Ошондуктан 7-чи ачкону Карагылжа командасы тагыраак айтканда Альберт Орозбай уулу алды.
эсебинде Аралжа командасы 1 товарда қалды 3 сет. Ушул сетти жұттырса дээрлик ойын бүтөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай Улук менен Данияр өз кеңештерин берүүдө Аралжа командасына. Есеп сандары 8-7 өзгөн командасы алдыда. 3-ші сет. Ойынға қошат өзгөн командасы. 8-8 есеп сандары теңелүүдө. Топталууда Ашыққа бар. Ашко 9-8. Мынау шәркет секендік менен Аралжа командасы. Алдыға ұмтылып баратат. Бирок бул ұмтылуу жетишерлик эмес, дагы. Эки сет алдыға чыкты өзгөн, азыр 3-ші сет ойноп жатышат. Ошто болуу. 19 есеп сандары. Есеп сандары теңелүүдө. Топто ойынга кошуп өзгөн командасынын оюнчусу Ороз аттуу мыкты чабуучу. Жамантоо командасынын оюнчусу 11-10. Ойнош керек. Kosmo'dan ötüp ketdi. Керек. Жақсы есеп сандары. Данияр Мамашев ойынға қошот. Космоға чыгууда катачылык болду. Эконун ортосуна. Есеп сандары 12-13. Кооптуу дагы. Аралжа командасы эки чамдабаса 4-5 топ менен ойын кыйын болуп калды. Альберт Орозбай уулу Ашыкка кетирди. Есеп сандары 13-13. Есеп сандары. Жақсы. Космо oldu.
Ачкан аттуу игрокубуз биринчи темп менен иштеди. Султандары 1 гол алды да өзгөн 15-14. Жакшы сокку Жантемирдин аткаруусунда сеп сандары 6-5. Ойнош керек, эки команда тең аябай катуу оюн жүргүзүп жатат. Жалаң чабуулчулар оюн жүргүзүп жатат. Альберто Розбаева өзүнүн 3-чү подачасын берип жатат. Жетибеш Султандары жакшы. Дагы 2 ачко алса, дээрлик жеңишке жакындап калат. Мына 4-чү оюнга кошулуусу. Ошибка. Сеп сандары 16-17. Дагы деле кооптуу жагдай жаратып жатат. Каракылжа командасына өзгөнүн мыктылары. Мына ушунчу сокку десе болот. Чыныгы оюн көрсөтүп жатканын көрүп жатасыздар. Жақсы. 9-7 есебінде. Каракылжанын мыкты тосмосу. Көрдүңүздөр. Лидера алмашты. Сандары 8-9. Үлкен командасы тегеле атын тизгиндетпегидей көрүнүп жатат. Жакшы сот болду. Сеп саттагы 20-18 сандары. Молодец, Азамат. Мына ушинтип биринчи жолу 3 очко менен алдыга кетип атат Каракылжа командасы. Чамдаңыздар. Азамат жакшы оюн жүргүзүп жатасыздар. Султандары 21-18. Жантемир оюнду топтогош. Бул ошибка, бул катачылыкты бербеш керек болчу. Жантемир чөң эле топто оюнга кошуп койуш керек болчу. Тараз ойноп жатат заменада. Султандары 19-21. Альберт Розбаев 22-чи очкону өз капчыгына салды. Мына ошентип 3-чү сеттин жеңишине аз гана тагыраак айтканда 3 эсеп саны калды. Темпти караш керек.
Тосмонун катачылыгы жетпей калган. Шаар 22-20 есеп сандары. Өзгөн командасы аркада, башка райондар жок, экиле район ойноп атат. Өзгөн командасы дагы жеңишке чамдап жаткан учуру минутка алды Каракулжа командасы. Топто оюнга кошот. Өзгөн командасынын байланыштыруучусу, Аксы командасынын дагы байланыштыруучусу. Топ Козмодон сырткары кетти. Ошону менен оюндун бүтүшүнө 2-ле очко калды. Азыр бул очкону алса, Каракулжа командасына шанс болот дагы. Оюнду чыгат. Жакшы. Оюн бүтүшүнө 1 топ калды. Контрольный топ есеп сандары 24-20 есебинде. Каракулжа командасы 3-чү сетти алдыга сүрүп баратат. Тагыраак айтканда жеңишке ошибка бар. Оюн бүттү. Ошентип 3-чү сетти Каракулжа командасы алды дагы. 4-чү сет башталат.